Эфирде кечки жаңылыктар топтому кызматыңыздарда Лина Антымакова. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача. Ысык Көл облусунда калктын саламаттыгына кам көрүүдө атайын иш-чаралар өтүүдө. Жай кыйсалуу убагында туристтер эң көп каттаган Ысык Көл облусунун Бостери айылында таштанды иргөөчү завод курулууда. Президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгынын алкагында шахмат 9 коргол боюнча мектеп окуучулары арасында облустук мелдеш уюштурулду. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Жогорку кеңештин депутаттары Туркияда катталган зилзаланын кесепетинен жоюуга көмөктөшүү максатында 2 күндүк эмгек акысын которот. Бул боюнча Жогорку кеңештин тиешелүү токтому кабыл алынды. Сунушту бүгүн 9 февралдагы Жогорку кеңештин жыйынында элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев киргизди. Белгилей кетсек, Туркиядагы кыйратуучу жер титирөөлөрдөн жабыркагандардан жардам үчүн Кыргызстандан акча каражаттарын бир жерге чогултуу боюнча бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Ал эсепке Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын кызматкерлери дагы бир күндүк маяналарын материалдык жана каржылык жардам катары которууну улантууда. Эскерте кетсек, 6 февралда таңга жук Туркия жана Сириянын аймагында учогунда 7,8 балга жеткен катуу жер титирөөгө катталып бир нече шаар кыйраган. Кийин жер титирөө дагы кайталанып, анын күчү учогунда 7,6 балга жеткен. Учурда Туркияда жер титирөөлөрдөн каза болгондордун саны 9057 адам, жабыркагандардын саны 52979 адамдын түзгөнтү кабарланууда. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Москва шаарындагы коопсуздук кеңештеринин катчыларынын улуттук коопсуздук кеңешчилеринин Афган маселелери боюнча 5-чи көп тараптуу жолугушуусуна катышты. Марат Иманкулов өз сөзүндө Афганистанда терроризмге, экстремизмге жана наркотрафикке каршы күрөшүү жагынан дагы гуманитардык чөйрөдө дагы абал өтө оор бойдон калып жатканын белгиледи. Мындай абал коңшу өлкөлөр жана бүтүндөй регион үчүн коопсуздук коркунучунун деңгээлин жогорулатат. Ал Афганистанда тынчтык жана стабилдүүлүк болушун каалаган мамлекеттердин алдында кырдаалды жөнгө салуу үчүн эффективдүү чараларды жана ошондой эле механизмдерди активдүү издөө жана аларды тез колдонуу милдети турарындагы кошумчалады. Коопсуздук кеңешинин катчысы оңдогон жылдар бою согуш жана кагышуулар абалын болуп келген Афган эли өз кезегинде тынчтыкта жашоого жана келечекке ишеним менен кароого татыктуу экенин баса белгиледи. Эл аралык жана аймактык туруктуулуктун таламдары дүйнөлүк коомчулуктан Афганистанга жетиштүү жана өтө зарыл болгон гуманитардык жардамды тез арада берүүнү, ошондой эле калктын турмушун тиричилигин камсыздоонун, социалдык жана башка маселелерин чечүүдө кеңири жардам көрсөтөрүн талап кылат. Иш-чарага Индия, Иран, Казакстан, Кыргызстан, Россия, Тажикстан, Өзбекстандын коопсуздук кеңештеринин катчылары, улуттук коопсуздук кеңешчилери жана Кытай менен биргеликте Түркмөнстанда дагы дипломатиялык корпустун өкүлдөрү катышты. Андан соң делегация башчылары Россиянын президенти Владимир Путин менен жолугушту. 2022 жылдын ичинде контролдук кассалык машиналарды колдонгон ишкерлердин саны дээрлик 3 эсеге көбөйүп, бүгүнкү күндө 65 миңден ашуун субъекти түздү. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда өткөн жыйынтыктоочу жыйында санариптик өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Абсамат Мурзахматов билдирди. Анын айтымында МСК жаңы техникалык талаптарга жооп берген ККМди киргизүү боюнча активдүү иштерди жүргүзүлүүдө. ККМди колдонгон субъекттердин мындай 3 эсеге көбөйүшү салык органдары тарабынан дагы жүргүзүлгөн түшүндүрүү иш-чаралардын, ошондой эле 10 миңден ашык гибриддик ККМди ишкерлерге бекер таратуунун натыйжасы болду. Эскерте кетсек, Кыргызстанда 2021 жылдын 1-июлунан тарта фискалдык маалыматтарды реалдуу убакыт режиминде берүү функциясы бар. Контролдук кассалык машиналарды ККМ колдонуу милдетүү болуп эсептелет. Жай кыйсалуу убагында туристтер эң көп каптаган Ысык Көл облусунун Бостери айылында таштанды иргөөчү завод курулууда. Мындай демилгени алгач айыл жаштары, айыл активисттери демилгелеп чыгып, бул долбоор жаратылыштын өнүктүрүү фонду жана ири уюмдардын колдоосуна ээ болгон. Учурда чакан заводдун курулушу аягына чыгып калды. Эгерде долбоор ийгиликтүү иштеп кетсе, таштандыны кайра иштетүүчү заводду дагы ишке киргизүү белгиленүүдө. Бул тууралуу аймактык кабарчыбыз Асель Тилеккызы кийинки материалда сөз кылат.
Бостери айылында жайгашкан таштанды полигонуна жыл сайын 15-20 миң куб таштанды төгүлүп турат. Таштанды өзгөчө жайкысын көп болуп, жергиликтүүлөрдүн негизги көйгөйлөрүнүн бири болчу. Бул маселени чечүүгө айыл эли чогулуп, анын жолдорун издеп, акырында таштандыны иргөөчү завод куруу чечими кабыл алынган. Буга ылайык экологиялык фондко жазылган долбоор ийгиликтүү өтүп, каражат бөлүнгөн. Ушу Бостердин жаштары уюшуп, экологияны кичине коргойлу деп ушу маселени проект жазганбыз. Экофонддон колдоо таптык. Анан ошонун негизинде биякты баштадык проект. Сортировочный кылып биринчи. Экинчи маселебиз Кудай буйрса дагы ушу проектти жазып атабыз дагы. Айыл жаштары долбоорго ылайык алынган жабдыктарды өз күчү менен курап ишке киргизүүдө. Муну менен бир топ каражат үнөмдөлүп, ага кошумча керектүү жабдыктар алынып жатат. Негизинен таштанды иргөөчү линия жакшы иштеп кетсе, таштандыны кайра иштетүүчү заводду да ишке киргизүү каралып жатат. Мындан сырткары таштанды полигонундагы уулуу калдыктарды толук зыянсыздандыруу, калдыктардан бөлүнгөн заттарды жер кыртышына өткөрбөө таасирин азайтуу үчүн полигондун алдына геомембрана пленкасын төшөө иштери белгиленүүдө. Курортный зона болгондуктан көлгө жакын биздин расположениябыз, жайгашкан жерибиз көлгө жакын болгондуктан баягы жер астында сууларга кошулуп, кийин баягы убакыт өткөн менен дагы бир ар кандай себептердин аркасында бир көлгө бир зыян алып келбесин, ушу жашап турган жерибизге зыян алып келбесин, жүзүбүз жарык болсун деген аракет менен мына ушул чашка кылып геомембранадан алдына бир төшөйлү деп атабыз. Полный тазалап чыгабыз да геомембранадан төшөсөк, Кыргызстанда биринчи болот го деп ойлойм. Буга чейин таштанды полигондорунда өлгөн жапайы жана үй жандыктарын көмүүчү жайлар каралып келген. Бул багытта бостерликтер өзгөчө ыкма колдонгону турушат. Алар атайын жасалган мешке баарын өрттөп, толугу менен зыянсыздандыруу жагын карашууда. Делается для того, чтобы... Бул жабдык таштанды полигонунда белгисиз себеп менен өлүп калган малдын өлүгүн зыянсыздандыруу үчүн жасалып жатат. Анын баары мурункудай жерге көмүлбөй өрттөлөт. Мунун ичинде абдан чоң ысык температура менен өрттөлүп жок кылынат. Мындан зыяндуу түтүн да чыкпайт. Өлгөн малдын эти гүл болуп чыгат. Мунун баары эле экологияга болгон аяр мамиле болот. Мисалы, өлгөн мал эмнеден өлгөндүгүн аныктап жүрүшпөйт да, ыргытып жиберишет. Анан толук зыянсыздандыруу үчүн бул аракеттер болуп жатат. То есть меньше нарушалась экология. Эске сала кетсек, буга чейин Бостери айылындагы таштандыны иретке келтирүү үчүн дагы бир долбоор иштеп, анын жардамы менен чоң таштанды чыгаруучу унаа жана башка жабдыктар, таштанды челектери алынган. Мындан сырткары таштанды полигонуна таза суу чыгып, электр энергиясы тартылган. Таштанды иргөөчү жаңы линия болсо март айында ишке кирет деп белгиленүүдө. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык көл районунан. Айыл чарбасында жана туризм тармагында жашыл технологияларды колдонуу биринчи кезекте адамдардын ден соолугунун чың болушуна жардам берет. Муну менен экономика өсүп, күчтүү коомду калыптандырууга шарт түзүлөт. Тоң районунда эл тобу уюму жашыл технологияларды жайылтуу боюнча иш алып барган бир нече альянстын башын бириктирип, бул боюнча жергиликтүү тургундарды окутту. Кыргызстанда жашыл экономика тармагы жаңыдан өнүгүп келатат. Бул боюнча 2018-жылы Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган концепцияга ылайык энергетика, өндүрүш, туризм, айыл чарба багыттарын өнүктүрүү жагы каралган. Бул жолу уюштурулган окуудагы ушул тармактарды камтып, кандай жол менен нукура азык-түлүктөрдү алуу, айылдарда конок үйлөрүн ачып иштетүү, жашыл технологиянын жаңы ыкмаларын колдонуп иштөө боюнча кеңири маалыматтар берилди. Ушу жолубузда салынып келатат. Ар бир айылда ошо конок үйлөр ачылса, анан баягы зыяндуу жер семирткичтерди ашыкча пайдалануу, же болбосо химиялык жер семирткичтерди ашыкча пайдаланбай, ушу сатып албай алыстан ар бир үй бүлө өзүнүн огородунда өстүрүп, таза органикалык продукцияларды, тамак аш азыктарын, анан ушу элдин ден соолугу да таза болуп, ички руханий ден соолугу да таза болсун деген максатта иш алып барып атабыз. Айыл жеринде жашаган тургундардын жер маселеси боюнча көптөгөн суроолору бар. Семинарда катышуучуларга дыйкандардын жерге болгон укуктары жана жер мыйзамдары боюнча да түшүндүрмө берилди. Ошондой эле айыл чарбасында адамдын ден соолугуна зыян тийбегендей продукцияларды өндүрүү, табигый жер семирткичтерди колдонуу сунуштары да кызыгуу жаратты. Эң керектүүсү адамга ден соолугуна пайдалуу продукциялар чыгарып алсак болот экен. Бул өзүнүн эле айылдын шартында эле ошол эле биогумус менен
отходдор деле ошол эле өзүбүздөн эле чыккан продукциядан чыккан жашылчалардан чыккан отходдордон ошол эле тиги малдардан чыккан кыгынан эле биогумус жасап ошол биогумузду эле кайра иштетип эко продукцияны чыгарып алсак болчу экен. Бул ошол азыркы өндүрүм айыл жергесине мал чарбасына аябай жашыл технологиялар чоң салым кошот деген ойдомун да. Кыргызстандагы Жашыл Альянс бизнес ассоциациясы жашыл технологияларды жайылтуу боюнча иш алып барат. Долбоорлорду эл арасында жеткирүүдө Айыл чарба министрлиги, агроэнержайды өнүктүрүү биримдиги жана массалык маалымат каражаттары көмөктөшүүдө. Бул Жашыл Альянс Кыргызстан бул өзүнө илимий изилдөөчү уюмдарды камтыйт. Анан жана жашыл технологиялар менен иштеген ошо оборудованияларды, технологияларды чыгарган коммерциялык компаниялар, изилдөөчүлөр, экологдор жана башкалар кирет да. Анын ичинде банктар да бар. Мисалы Доскредбанк жашыл технологиялар менен ошолорду финансировать эткен продукталар менен чыгат да. Мисалы электромобиль сатып алганга, же болбосо жанагы капельный орошенияга жашыл кредит бергенге ошонун баары ошо банктар, мамлекеттик уюмдар менен жана башкалардын баары менен иштешебиз да. Окууга Тоң районундагы жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын кызматкерлери, фермерлер менен ишкерлер катышты. Буга чейин мындай окуулар Нарын облусунда өткөрүлгөн. Алмаз Үкүев, Данияр Акунов, Сергей Мищенко, Ысык-Көл жаңылыктары. Жаздын гамын кышта көр. Бул максатта Талас облусундагы багбандардын алды азыркы күндө алма бактарын бутоо менен алек болууда. Адистер алманы өз учурунда бутоо мол түшүмгө өлгө болорун эскертишет. Кыш мезгилинде бакты бутоо иштери кандай шартта жүрүп жатат? Кабарчыбыз кызыгып көрдү. Бул Алмабак Талас районунун Жонар айылынын тургундары Биртуган Раевтерге таандык. Багбандар 8,5 гектар жерге бийик бойлуу алманын көчөттөрүн отургузушкан. Андан бери 7 жыл болду. Биртугандар сапаттуу мөмө алуу үчүн быйыл адистерге кайрылып, бутоо иштерин эрте башташты. Кудай бурса бак болуп калды бул 7 жылдык мээнетибиз уже эми Кудай бурса актайт деген үмүтүбүз чоң. Бу жерде бардыгы болжолун эсептегенде 2,5 түктөй эми бар, алма бар. Бийик бойлуу көп жылдык алмалар. Бу жерде Крипсон, Превосход, Семеренко. 7-нчи жылга кирип атат. Былтыр биртке бир сыйра түшүмүн алдык. Буга чейин өз билгендей бутап келдик бир сыйра. Анан дагы бияктан КМЦнын мүчөлөрү формасына келтирип, карап бутап бергенге чакырганбыз быйыл. Бул алма бакты бак деп бекер койбопту да. Баксаң бак болот экен, бакпасаң жөн отун болуп калат экен. Аталган алмабак КМЦ Кыргызстан кеңеш берүү борборунун негиздөөчүсү Турарбек Кутманалиевдин жетекчилик алдында буталууда. Агроном кеңешчи 8,5 гектар бакка жалгыз жетишпегендиктен жанына жардамчыларды алып окутуп даярдаган. Адис кышкы бутоонун зарылдыгын түшүндүрдү. Эгер аба ырайы температурасы 10 градус, 15 градустан төмөндөп кетпесе, бутоо иштерин бактын ичинде болгон жумуштарды кыла берсе болот. Мисалы азыркы учурда биздин азыр ушул бутап аткан учурда азыр 0,3-0,2 градус минус деле турат. Негизи 15 градуска чейин можно буташка. Биздин азыркы бутап атканыбыз туура учурда. Жакын арада мисалы жазда бутайбыз деп атышпайбы? Жазда кеч болуп кетет. Мисалы ар кимдин жазда ар кандай жумушу бар. Жазда алма үчүн башка жумуштар бар. Азыкты бериш керек, түбүн бошотуш керек, дарылаш керек. Анын үчүн үлгүрбөй калат да. Жаздык жумуштар башталат. Ошон үчүн январда дагы, февралда да бутаса болот. Только абанын температурасын караш керек ошол учурда. Агроном кеңешчи багбандарды алмабакты өз учурунда кечиктирбей бутап турууга чакырат. Туура бутоонун натыйжасында бак сапаттуу мөмө байлайт. Алманын түшүм алуусунда мисалы көптөр бага ойлойт, алманы 1 жылы бутап, анан кийин дагы 1-2 жыл бутоого койбойм деген. Андай болбош керек. Алманы канчалык туура багытка берип, туура бутоо жүргүзсө, бул түшүмдүүлүккө, алманын бирдей сапаттуу болушуна жооп берет. Периодичность деп коет, 1 жыл алып, 1 жыл албай коет. Мына ошонун дагы жок кылат да, багыл туура бутоо менен, туура азыктандыруу менен, туура форма берүү менен ошо алманы жылына түшүмүн бир баланска келтирип алдырса болот. Ашыкча бутактарын алып, өздөрүнө алмага тийиштүү, бийик өсүүчү алмакка тийиштүү багыл форманы бериш керек. Белгилей кетсек, мындай бутоо иштери өзгөчө жаз мезгилинде кызуу жүрөт. Адистер мөмө берүүчү бактарды туура эмес бутап кесүү бактын куурашына, түшүмдүн начарлашына алып келерин эскертип, бутоо иштерине кылдаттык менен мамиле кылууга чакырышат. Айнура Достукбекова, Сергей Мищенко, Ысык-Көл жаңылыктары.
Элеттик айым сонун Бурончиева Михайловка элинин активисти ал бир катар жылдан бери долбоор жазып кыйла иштерди жүзөгө ашырган. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген борборду жетектеп, ал жакка кайрылгандарга дагы кам көрүп келет. Бир жылдан бери бал челек кармап, анын сырын өздөштүрүүдө. Айыл туруунун аракетине Жанара Сагындыкова күбө болуп келди. Негизи рабочий арулар болот, ал рабочий арулар болсо тияктан нектар ташып келишет. Анан бул жерде калгандар болсо аларды деген балга айландырып кызмат кылышат да. Жалкоолор да болот, анан бул жерде деген атайы деген күзөтчүлөр да турат. Алар деген жалкоо аруларды киргизбейт да негизи. Балчелек кармап ары багынын түмөн түйшүгүн өздөштүрүүгө аракет кылган элеттик активисттин бул алгачкы иш эмес. Өз айылдаштары үчүн жан үрөп, ар дайым изденүүгө бел байлап, жергиликтүү элге көмөктөшүп келет. 2020 жылы ушул проектини утуп алганбыз. Анан ошондон бери ушул балчелекти өздөштүрүп келатабыз. Дегенде баштаганда биз 12 эле челек менен баштаганбыз. Билбей эч нерсе балчелек жөнүндө маалыматыбыз жок, эч нерсе жок, билбей туруп баштадык. Ушул айылда Жылкыбаев Бекболот деген фермер бар. Ошол фермер бизге көп жардам берди. Көп ошол балчелек жөнүндө маалыматтарды айтып, ошол бизге үйрөттү да. Ары кармоо оңойго турган жок дейт каарманыбыз. Анткени бул жаатында эч бир кабары жок иш баштап, убакыттын өтүш менен балчелектердин саны көбөйгөн. Эл аралык деңгээлде да атайы окууларга барып, чет өлкөлүк көмөкчү фонддор менен иштешип, ишин жаңылоодо. 2022 жылы алган биздин түшүмүбүз. Мына ушуларды алдык. Моурики бир чакага 30 килограммга жакын бал батат. Ушулардан деген майыптуулугу бар балдарга тараттык. Ошол өзүбүздүн организациядагы балдарга бердик. Негизи 1-июнь балдардын коргоо күнүндө беребиз. Анан кийин 3-декабрь майыптардын күнүндө ушул балдарга ар бир балага ушундай балдан таратып турабыз. Жакын арада ушу Германиядан эне арылар келет да. Ары багынын сырларын өздөштүрүп, бир челектеги арылардын кызматында жакшы билип, жылына 2 рет бал алат. Өз эмгектенген мүмкүнчүлүгү чектелген борборундагы бейтаптар үчүн жылына 2 рет бал берип, ага улай кийим-кечектерди, майыптык арабаларды да берип келет. Айыл эли сонун Бурончиева жергиликтүү тургундар үчүн күйгөн айыл активисти экенин айтып, жасаган иштерине ыраазы болушууда. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касянов, Түп району. Ысык Көл облусунда калктын саламаттыгына кам көрүүдө атайын иш-чаралар өтүүдө. Айта кетсек, эркектердин ден соолугуна кам көрүү үчүн жооптуу бол акциясы өткөрүү адатка айланды. Мындан сырткары гепатит Б вирустук оорусуна эмдөө жүргүзүлүп, шишик ооруларынын дагы алдын алуу чаралары көрүлүүдө. Калктын саламаттыгы үчүн көрүлгөн камкордук тууралуу кабарчыбыз айтып берсин. Соолугуна кам көрүү максатын көздөгөн жооптуу бол акциясын өткөрүп туруу адатка айланган. Себеби акыркы жылдары кан басым, кант диабети жана жүрөк кан тамыр оорулары жаштар арасында дагы күч алган. Биздин бул мырзаларыбыз өзүлөрү басып келбейт. Поликлиникага келип ден соолугун деле көрсөтпөйт, кызыгышпайт. Анан биз буларды деген көчөгө кыдырып, тараза алып көчөгө кыдырып да өлчөдүк, баарын жазып алып келебиз. Бул акция чыккан 14-70 деген приказы декабрда чыккан. Ошол боюнча иштеп атабыз. Күн алыс стадион жанында жашагандыктан чуркап турам. Стадионго 5 жолу айланам да. Бул жерге текшерилдик, азыр текшерилгенде бардыгы таза чыкты. Ойдогудай болду да. Быйылкы жылы жооптуу бол акциясына катышып, дарыгерлерге текшерилген эркектердин саны өсүүдө дешет мындагы медайымдар. Ал үчүн үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун медайымдарына жүктөлгөн иш милдети дагы күчөтүлгөн. Алар өз аймактарында маалыматтарды таркатып, эркектердин өз убагында ден соолугуна кам көрүп турусуна шарт түзүшүүдө. Быйыл көбүрөөк өзүлөрү келип ушундай болуп аткан турбайбы? Кыргызстанда ушу давлениядан, инфаркт, инсульттан өлүмдөр көп болуп атыптыр деп мага медсестрам келип айтып атат, врачтар айтып атат деп келип аткандар көп эле болуп атат. Үй-бүлөлүк медайымдардын жумушу өтө жогору. Анткени алар ошол аталарды чакырып келген учурларда, эркектерди чакырып келген учурларда кан басымын текшерип, жүрөк кан тамыр тобокелин текшерип, ошолордун баардыгын текшерип, ушулар өтө чоң жумушту аткарып атышат.
Мындан сырткары медицина борборунда гепатит Б-га каршы эмдөө башталды. Азыркы тапта 500дөн ашык кала тургундары текшерилип, эмделди. Текшерүү учурунда 5 жарандан илдет аныкталган. Анын 3-өө жаңы учурлар болсо, 2-өө каттоодо тургандар. Адистердин айтымында гепатит Б жана гепатит С илдети өлкөдө кеңири жайылып, аны ооздуктоодо ар бир жаран өзүнүн активдүүлүгүн көргөзүшү керек. Биздин жарандарды дагы 23 жаштан 65 жашка чейин келип алуусун суранабыз. Себеби бул жугуштуу оору. Бизде аялдар айрыкча тырмактарыбызды жасатабыз. Бардык жарандар тишибизди көрсөтөбүз, стоматологко кайрылабыз. Бул жугуштуу оору болгондуктан биз бул вакцинаны сөзсүз түрдө алуубуз зарыл. Адамдын вирустук папилломасына каршы 11 жаштан баштап кыздарды эмдеп аттык эле. Ошого дагы көп ата-энелер баш тартып атышат. Мен ошону чакырып кетет элем. Адамдык папиллома вирусу дагы жатын моюнчасынын рагын алып келет. Ошондуктан ар бир ата-эне өзүнүн кыздарынын келечектеги биздин энелердин ден соолугуна кам көрүп, эмдөөдөн өтүп койсо абдан жакшы болот эле. Ал эми калктын саламаттыгына кам көрүүдө шишик ооруларынын алдын алуу дагы бүгүнкү күндүн талабы. Облустун аймактарындагы мекеме ишканаларда эмгектенгендер үчүн дагы атайын графиктин негизинде текшерүүдөн өтүүгө шарт түзүлгөн. Айтмакчы, өлкөдө Ысык көл облусу жатын моюнчасынын жана эмчек рагынын көрсөткүчү көп аймак болуп саналат. Жылына 600дөн ашык аялдар жабыркап, 300дөн ашык аялдар ошо жатын моюнчасы жана эмчек рагы боюнча көз жумуп жатышат. Мисалы үчүн 35 жаштан өткөндөгүлөрдөн кездешсек, азыр болсо жаш курактагылар деле 18-20 жаштан өйдө эле ушундай жатын моюнчасынын рагы, эмчек безинин рагы кездештирип атабыз көп. Калктын саламаттыгы үчүн камкордукта Бишкек шаарына профессор Акылбек Усупаев башында турган дарыгерлер тобу 3 жылда бир жолу келип урологиялык ооруларга атайын мониторинг жүргүзүп турат. Мындай иштер өткөн жылы уюштурулуп, анда Түп, Жети Өгүз аймактарынан жана Каракол шаарынан 2587 адам текшерүүдөн өтүп, 6 операция жасалган. Бейтаптардан простатит, табар сыгырагы, сейдиктик кармоо, бөйрөктөгү таштар жана тукумсуздук өңдүү илдеттер аныкталууда. Урологических заболеваний очень много. Урологиялык илдеттер өтө көп. Бирок кайрылган бейтаптардын көрсөткүчү абдан эле ылдый. Бир жылда 2600-2700дүн тегерегинде гана жаран кайрылып текшерилип турушат. Болбосо атайын текшерүүнүн негизинде бир жуманын ичинде эле 2230 адамдан ар кандай илдеттер аныкталды. Бул оорулар менен аялдардын 48%, ал эми эркектердин 52% жабыркайт. Эркектер дарыгерлерге көрүнүүдөн тартынып жатышат. Илдеттердин көбөйүшүнүн себептери менин жеке пикиримде бул стресске түшүп калуудан жана тамактануудан. Эмне дегенде туура тамактануу ден соолук үчүн чоң ролду ойнойт. Андан сырткары жоопкерчиликтин жоктугу да чоң себеп. Адам өзүнүн ден соолугуна өзү жооптуу болушу керек. Безответственное отношение к себе. Жыл санап оорулардын күч алышы адамдардын өз ден соолугуна кам көрбөй жатканынан кабар берүүдө дешет адистер. Андыктан ар бир илдетти учурунда аныктап, аны дарылоо үчүн медицина кызматкерлеринин көзөмөлүнөн өтүп туруу зарылчылыгы бар. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, жаңылыктар, Каракол шаары. Улуу ата мекендик согуш жылдарында немис аскерлери шаарды жок кылуу максатында Ленинград шаарын курчоого алышкан. Ошол мезгилде Ленинград блокадасынан жаш балдары Советтер Союзунун катарындагы өлкөлөр өз кучагына алган. Кыргызстандан Токтохан Алтыбасарова ошол кезде 150 баланы алып багып өстүргөн. Кан күйгөн согуштагы каргашалуу күндөр жана эрдиктер туурасында ачык сабак Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы облустук китепканасында өткөрүлдү. Теманы Салтанат Керимкул кызы улантат. Мындан 75 жыл мурда тагыраагы 1943 жылдын 18 январында Ленинград шаары курчоодон бошотулган. 1941 жылдагы башталган кан күйгөн согуш, ал күндөрдөгү баштан өткөргөн окуяларды эскерип, Ленинград блокадасынын курмандыктары менен каармандары эскерилди. Мы сегодня проводим мероприятие, посвященное 3 памятным датам. Это Сталинградская битва. Бүгүн 3-чү датага арналган иш-чара уюштуруудабыз. Алар Сталинграддык салгылашууда Ленинград блокадасынын бошотулушу жана 8 февраль жаш антифашисттер күнүнө арналды. Бул иш-чаранын негизги максаты Сталинград салгылашуусун окуучуларга айтып берүү болду. Ошол кездеги баштан өткөргөн окуяларды эске салуу максатын көздөдү. Иш-чара облустук китепкана менен Ысык көлдүн поэтикалык үндөрү клубу тарабынан уюштурулду.
Тарых барактарына кайрыла турган болсок, 1941 сентябрынан башталган Ленинград блокадасы дээрлик 900 күнгө созулган. Шаарды немецтик күчтөр курчап турган. Бирок ал шаар калкын толук камсыздай алган эмес. Натыйжада миңдеген адамдар ачкадан кырылып, экинчи жагынан суук катуу кыйнаган. Кыргызстандан чыккан Токтоган апанын 150 баланы асырап алышы айтылып, Токтоган апанын басып өткөн өмүр жолу туурасында окуучуларга маалымат берилди. Улуу ата мекендик согуш учурунда курчоого алынган Ленинградтан Кыргызстандан 16 миңге жакын адам эвакуацияланган. Алардын 3,5 миңи эне сүтүнүн оозунан кетелек, турмуштун ачуу таттуусун билелик бөөктөр эле. Даңазалуу Токтогон апа согуш мезгилинде болгону 17 жашында сельсоветтен секретарь болуп иштеп 150 балага апа болуп берди. Ошол 150 баланы камкордугуна алып, баарын чоңойтуп, ушул балдардан баары чоңойду, бирөө да каза болгон жок да. Ошонун баарына апа болуп чоңойтуп, андан кийин да 40 жыл иштеди ошо сельсовет. Ушундай даңазалуу бизден Токтогон апа жөнүндө маалымат берип келди. Анткени азыркы жаштар билбейт, согуш жөнүндө да билбейт, ушундай адамдар да жөнүндө билбейт. Ата-энесинен ажырап жетим калган кичинекей өспүрүмдөрдүн 150-сүн ошол кезде өзү деле балалыгы менен толук коштош элек 16 жаштагы Алтыбасарова Токтоган апа камкордук алган. Ошол 1942-жылы Токтоган апа Ак Булак айылдык кеңешинин катчысы болуп эмгектенип, иш кагаздар менен иштегени тууралуу маалыматтар окуучуларга берилди. Токтоган апа мекенине кайткан балдар менен кийин дагы байланышты үзбөй, алардан кабар алып турганы айтылды. Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы облустук китепкананын уюштуруусу менен өткөрүлгөн бул иш-чаранын эң негизги максаты кийинки муунга Ленинград блокадасынан кабар берүү болду. Салтанат Керимкул кызы, Нурдин Нурманбетов, Асылбек Касанов, СКОЛ жаңылыктарына. Ар бир тил ыйык. Дүйнөдө канча тил болсо, ошол тилде сүйлөгөн улуттун баары өз эне тилинин түбөлүктүүлүгүн көздүн карегиндей сактоого, кийинки муундарга мурас кылып берүүгө аракеттерин жасап келет. Жыл сайын 21 февраль күнү эне тилдин эл аралык күнү белгиленет. Буга карата атайын бир айлык жарыяланып, билим берүү тармактарында дагы ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп келет. Түп районунун Бирлик айылындагы Бирлик жалпы орто билим берүү мектебинде дагы эне тил күнүнө карата даярдыктар көрүлүүдө. 21 февраль эне тилдин эл аралык күнү 1999 жылы ЮНЕСКО эл аралык уюмунун 30 сессиясында кабыл алынган. Эне тил күнү өлкө аймагында 2000 жылдан бери белгиленип, атайын айлыктар жарыяланып келет. Бул жолу да бир айлык жарыяланып, билим берүү тармактарында ар кандай иш-чаралар өткөрүлүүдө. Ал эми Түп районунун Бирлик айылындагы мектепте эне тилдин эл аралык күнүнө карата башталгыч класстардан жогорку класстарга чейинки окуучулардын арасында ачык сабактарды жана чыгармачылык кече өткөрүү боюнча даярдыктар көрүлүүдө. Район боюнча айлык жарыяланды. Ал боюнча план түзүлүп, мына окуучуларыбыз азыркы күндө биз план боюнча иш алып барабыз. Бөлүп багыт усулдук бирикмелерибиз бар. Эл аралык эне тилин жанакы манас айтуучулар, эл фестивалдар болот. 21 февралда буюрса фестивалга даярданып аткан учурубуз, ачык сабактар өтүлөт. Анан акыл ордо өтүлөт. Азыр тилге басым жасаш керек болуп атат. Эне тил, баягы эне тилибизди баркташыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Ошону даңазалап, дагы тили болбой, эл болбой, дили болбойт дейт. Дили болбой, эл болбойт. Ошон үчүн тилибизди, дилибизди сактап, улуттук наркыбызды сактап, баягы өзүбүздүн каада салттарыбызды сактап, кийинки урпактарга, муундарга бир өзүбүздүн маданиятыбызды, тилибизди, дилибизди берели деген үмүтүбүз бар. Алдыда өткөрүлө турган иш-чарада ар улуттун тилинде окуучулардын сүйлөө кебин арттырып, адабий тилдин нормасын сактоого, логикалык ойлорун өстүрүү, эне тилди даңтаган көркөм окууларды, макал лакаптарды манас айттыруу боюнча даярдыктар көрүлүүдө. Jakub, брат родной Чаир, ушел внезапно в мир иной. Жена красавица Шакан, остался молодой вдовой. Вот и тогда пошел Jakub с поклоном к родичам Шакан. Кайраң энеңганикей, көңүлү жаман бөлөнүп, ошондо көзүнүн жашы төгүлүп. Аталган мектепте эне тил күнүнө карата иш-чаралар "Мен кыргыздын жаранымын" деген урандын алкагында да ачык сааттар өтүүдө. Мында кыргыз тилине гана басым жасалбастан, дүйнө элинин тилдери боюнча да маалыматтар айтылып, ар улуттун тили, маданияты боюнча окуучуларга кеңири түшүнүктөр берилүүдө.
Бул айлык мен кыргыздын жаранымын аттуу ураандын негизинде өткөрүлүп жатат. Мектебибизде 4 кыргыз тилчи мугалимибиз бар. Ушул 4 кыргыз тилчи мугалимибиз тарабынан бир топ иштер аткарылып жатат десем болот. Мисалы үчүн ырдайлы кыргыз ырларын фестиваль өттү, андан сырткары класстык сааттар өттү, эне тилин даңктайбыз деген темаларда класстык сааттар, тарбиялык сааттар өткөрүлүп жатат. Эне тил ар улуттун байлыгы, андыктан окуучуларга эне тил жөнүндө кеңири түшүндүрмө берүү максатында дүйнө элинин тили жана маданияты деген темада 20 февралда мектепте фестиваль өткөрүлөт. Мээрим Мусубакунова, Нурлан Чуйбеков, Сергей Мещенко, Түп районунан. Президенттин инсандын руханий деп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгынын алкагында шахмат 9 коргол боюнча мектеп окуучулары арасында облустук мелдеш уюштурулду. Мында ар бир район шаарлардан келген 6 бала күч сынашышты. Оюндун жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөргө диплом, медальдар тапшырылды. Мелдешке катышкан бардык балдар Каракол тоо лыжа базасына эс алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Каракол шаарында спорттун шахмат жана 9 коргол түрү боюнча мелдеш уюштурулду. Шахмат оюну жыйынтыкталып, жеңүүчүлөргө медаль, грамоталар тапшырылды. Буга чейин алар айыл аймак, райондук, шаардык баскычтардан өтүп, 3-этап болгон облустук мелдешке катышышкан. Белгилей кетсек, мында ар бир район шаарлардан келген 40 ашуун окуучу күч сынашышты. 5 жылдан бери башлагам. Грузия, Шри-Ланка, Китай шаарына барып келгем. 30-дан ашык медаль бар. Экинчи кратный чемпионат Кыргызстан болгом. Биринчи орун алдым, абдан сүйүнүп атам. Балдардын интеллектуалдык өсүшүнө пайда келсин, балдарга акыл ой, ушул балдар ойлогонду үйрөнсүн деп ушундай указ чыгарган. Ошо менен ушул турнирди областтык турнир өтүп атат бүгүн. Күчтүүлөр келди, эми ар ким өзүнүн эмесине, эмгегине жараша очко алышты. Аталган мелдеш Ысык көл облустук жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгынын демилгеси менен ишке ашууда. Катышуучуларга дем берүү максатында жыйынтыгында бардык балдарга Каракол тоо лыжа базасында эс алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Тоо лыжа базасында барып, жеңүүчүлөр эс алышат. Шахматты 9 корголду өнүктүрүү болсо, экинчи жагынан ошол жеңүүчүлөргө стимул болуп, кышкы спортту өнүктүрүү, ички туризмди өнүктүрүү боюнча дагы иш-чараларды камтып кетели деген ниетте уюшулган. Жакында губернатордун кубогу болот. Ага дагы ушундай ал жерде болсо, мындай тоо лыжа базасын эмес, жеңүүчүлөрдү акчалай байгелер күтүп турат да. Мен шахматты 6 жаштан баштагам. Азыр шахмат ойногомго 5 жыл болду. Папам шахматчы болчу. Ушун үчүн мен деле шахматка барайын деп аткам. Мурда мен Өзбекстанга барып келгем. Андан кийин Мальдивага, Мальдивадан 3-орунду алып келгем. Мектеп окуучулар арасында өткөн мындай самалык өлкө башчысынын инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгынын алкагында ишке ашууда. Айнура Достукбекова, Алтынбек Исаев, Сергей Мещенко, Ысык көл жаңылыктары. 2023 жылдын 9 февралынан 11 февралына чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош-Уна жолунун 121-138 чакырымдарында, Суу-Самыр-Талас Тараз жолунун 1-14 чакырымдарында, Мырзаке Карагулжа Айлакуу-Уна жолунун 70-107 чакырымдарында, Алабука-Каныш-Кая-Уна жолунун 68-113 чакырымдарында жана Красная Горка-Акташ автоунаа жолунун 2 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана карт күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгалак болуп муз тоңот. Уналардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Күндүн маанилүү деген жаңылыктар менен бүгүн сиздерди мен Алина Антумакова таныштырдым. Эмки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.